Қарыз берген адам эч кандай карызынан пайда көргөн болбойт дейт. Эч кандай бир шарт койсо болбойт. Ошо карыз берип атып, мага ушундай пайда бересиң же ушундай кыласың деп бир кандайдыр бир пайданы ошо карыз себептүү пайдаланса болбойт. Акча түрүндө болсун, жардам түрүндө болсун, кандай болбосун пайда көрсө болбойт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Ар бир карыз артынан пайда алып келген болсо, ал эмне? Сүткорлук, риба деп айтты. Жана ошондой эле бул жөнүндө Абдулла ибн Салам деген Бухариде келет, сахаба айтат. Жана Абдулла ибн Умар деген сахаба айтат. Жана Абдулла ибн Аббас деген 3 сахабадан келет. Ошондой карыз берген адам эч кандай пайда көрсө болбойт экен деген. Жана алымдардын арасында бул талашсыз ижма болгон. Бир нече алымдар эскеришкен. Демек, карыз берген адам карыз бергенден кийин аны өзүңдүн карыз болгон үчүн өзүңдүн иштериң, жумуштарыңды кылдырсаң дагы болбойт. Бул азыр мен карыз берип койдум, сөздү кыска айтканымды кылат деп бир иштериңди пайдалансаң, жумуштарыңды бүтүрсөң, ал болбойт карыз алгандан кийин. Бир гана кайсы учурда деп атат? Эгерде кафил же рахин талап кылса болот дейт. Кафил же рахин деп атат. Кафил деген карыз бергенден кийин эмне? Карыз берип атсаң, айтасың: сен эгерде төлөй албай калсаң, сен ордуңа ким төлөйт десең, бир кишини алып келет. Бул гарант деп коебуз да. Ошону алып келет, бул төлөйт, мен ордума төлөйт десең, ошону талап кылсаң болот. Же болбосо рахын дейт, залог талап кылсаң болот дейт. Анткени бул карызга тиешеси жок, карыздан пайдаланып аткан жок, өзүнүн акысыны тавсик деп коет, сакташ үчүн, бекемдеш үчүн. Ошол төлөнбөй калып кетпеш үчүн кафил же болбосо залог талап кылган болсоң, бул жанагы карыз бергенде пайдага кирбейт деп атат. Түшүнүктүбү? Сен эгерде бере албай калсам, мен бере албай калсам, бул берет дейт. Ал айтат: макул, мен берем дейт, бере албай калсам. Рахын деген залог. Эми бул жерде маселе негизи карыз бергенде кандай пайда болсо болот, ким кандай пайдаланат дегенде, биринчиден негизи асыл негиз карыз алган адам гана пайдаланыш керек. Бул карыздан максат ошол. Карыз алган адам пайдаланыш керек, карыз берген адам пайдаланбаш керек. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү, карыз берген адам дагы, карыз алган адам дагы тең пайдаланса. Мисалы үчүн, бир иш кылабыз, мен карыз берип турам, экөөбүз ушундан пайдаланабыз деп, карыз алган адам дагы, карыз берген адам дагы экөө тең пайдаланса, анда бул арам болот. Түшүнүктүбү? Бул алымдардан бир нече алымдар ижма эскеришкен, бул арам экен. Жана ошондой эле сахабалардан бир нече фатвалар келген. Үчүнчү сүрөтү болсо, карыз алган адам пайдаланат, асыл негизи ошо пайдаланат. Бирок карыз берген адамга максатсыз эле бир пайда келип калса да, ал пайданы максат кылбайт, көздөбөйт. Бирок карыз берген үчүн бир кандайдыр бир пайдалар келип калды. Анда пайда келип калса, ал эмне? Ал арам болбойт. Аллах алем, уруксат берилет. Анткени шариатта табаны, югтафару табан ма ла югтафару аслан деген эреже бар. Атайын максат кылынбаган нерселер, артынан ээрчип келип калган нерселер кечиримдүү болот дейт да. Түшүнүктүбү? Андан кийин айтты: "Вала туqbalu hadiyatul muqtarid illa yakuna baynahuma adatun biha qabla al-qard." Эми карыз берген адам, карыз алган адамдын белегин да кабыл кылбаш керек дейт. Карыз бергенден кийин. Бирөөгө карыз берген болсоң, ал адам сага белектерди хадия алып келип берип аткан болсо, ал хадияны, белекти кабыл кылбай. Анткени эмне? Ал карыздын артынан келип аткан пайдалар. Бул да бир нече сахабалардан келген ушундай рибанын жолуна, садда зария дейт. Абдулла ибн Аббастан келет, Абдулла ибн Салам деген жанагы сахабалардан келет. Эмне себептен саддан ли зария деп коет? Бул ушу жамандыкты, рибанын жолуну тосуш үчүн. Не себептен? Карыз берип туруп, адамдар ушуну адат кылып алышы мүмкүн. Карыз берди, мен пайда албайм, просто бул мага белек берип атат. Сага белек берем деди. Ошонун белегин эле алып атам деп алышы мүмкүн. Ошентип рибага жол ачылат да. Анан ошол адат болуп калат. Карыз бересиң, сөзсүз түрдө белек бересиң дегенчи. Түшүнүктүбү? Ошол себептен не карыз бергенден кийин ал карыз алган адамдын белегин да кабыл кылган болбойт дейт. Бир гана учурда кабыл кылса болот. Качан дейт? Эгерде ал экөөнүн ортосунда адат болгон болсо дейт. Кандайча адат болгон болсо,
Экөөң доссуң же болсо туугансың, экөөң постоянно бири-бириңе белек берип, майрамдарда, бир белгилүү учурларда белек берип жүрөсүң. Ошондой учурларда анан дегенден бир күн карыз алып калдың. Айтта мисалы үчүн белек берип жүрөсүң постоянно. Айтка чейин карыз алып калгансың. Анан айт келип калды. Белек берип койсо, анда ошол учурларда кабыл кылса болот дейт. Анткени ал эмне? Карыз алган үчүн келип аткан жок ал. Ал карыз албаса деле ал белекти бермек да, адат. Ошол себептен ага уруксат берилет дейт. Эми бул жерде дагы бир маселе, азыркы учурдагы маселелерден арабча жамиятул муаззафин деп коет. Бизде эмне черная касса дейт, э? Черная касса деген эмне бул? Адалбы, арамбы дегенде, черная касса эмне? Алымдар, азыркы учурда алымдардын арасында талаш бар. Мунун сүрөтү кандай? Негизи бул жанагы бир жерде иштеген коллегалардын ичинде болот, же болбосо азыр бүт эле туугандардын арасында, классташтардын, группалаштардын арасында, достордун арасында болуп атпайбы? Ай сайын чогулушуп, айлык түшкөндө же бир учурду белгилешип, чогулушуп, ар бири белгилүү ченемде сумма акча чыгарат, аны бирөөсү алат, кийинки айда башкасы алат. Шерин ойнойбуз дейт, шерине да бар да, ушуга келечинби? Ошондой ар бир ай сайын бирине беришип, чогултуп берип, ошентип келип алышат, ойношот. Ушул нерсе болобу болбойбу дегенде, негизи карасаң бул нерседе карыз, бул акыйкаты карыз да. Сен акчаны садака иретинде берип аткан жоксуң. Аны эмне кайтарып алам деп атасың. Анан ошо карыздын артынан пайда бар. Эмне? Ошентип акчаңды бир чогултуп алыш максат. Чогултуп бирдеке жаратып алыш максат. Демек, бул тарапта эки тарап тең, карыз берген дагы, карыз алган дагы пайданы максат кылат. Биз башында өттүк, карыз алганда, карыз бергенде эки тарап тең пайдаланса, анда арам болот депчи. Ошон үчүн азыркы учурда чоң-чоң алымдардан Шейх Салих Фаузан муну арам деп фатва берген. Түшүнүктүүбү?